Телефон боюнча биз баягы буйруктун негизинде бул ячейкаларды алдык. Себеби бул балдардын келгенде телефондорун жыйнап койбосок, чындыгында сабакка тоскоол болот. Кээ бир балдар игр ойношот, кээ биркилер бандай интернетке кирип сабакка көңүл бурбай калышы мүмкүн. Ошон үчүн биздин мектепте тартип 8ге 15 мүнөт калганда балдар келишет. Келгенде эле бул ячейкаларга жыйнап коебуз. Буну бекитилүү култануу жайда турат. Эч бир бала албайт. Анан сабактын акырында кайрадан таркатып беребиз. Бирок кээ бирки сабактарда биз ушу телефон аркылуу тесттерди иштеп калып атабыз. Видео роликтерди көрүш керек болот. Эми ар кандай телефон жардамы менен иштеген кезде телефондорду балдарга берип турабыз да. Ошол мезгилде балдар колдонушат. Негизи бул топтоп алуу балдардын билим алуусуна бул жакшы өбөлгө түзөт. Себеби балдар эч кандай эч нерсеге алаксышпайт. Телефондо бардыгы сабакка көңүл буруп, ошол сабакты жакшы окушат да. Азыр эми биз муну тасманы түшүрүш үчүн гана астыбызга алып алдык да. Негизи бул биринчи сабакка келген, мектепке киргенден баштап эле бул ячейкаларга киргизилет, Ооба. Ячейка бул телефондорду эми бандай жоготуп албаш үчүн мугалимдер култануу жайга коебуз. Себеби ар бир телефонду жоопкерчиликтүү карайбыз. Буну жоготуп алгандан дагы бандай төлөө акысы болуп калат. Анан култанулуу турат. Эч бир бала эч бир ким телефонуна тийбейт. Сабак бүткөндөн кийин кетип жатканда гана алып кетишет да. Негизи телефондун оң жана терс жактары көп болуп атат. Бизде оң жагы болгондо ошол көп нерселерди окуп үйрөнүп алышат. Терс жактарында балдар өтө эле телефонго кирип кетип атышат да. Ата-энелерин укпай, мугалимдердин да көп тапшырмаларын аткарбай, көбүнчө балдар телефонго кирип кеткен мезгилдер көп болуп атат да. Ошонун негизинде азыр биз телефонду колдонууну бандай чектеп жатабыз. Себеби баланын ден соолугуна деле зыян болуп жатат да. Көп балдарыбыздын азыр көздөрү менен урушат, көздөрүндө зрениялары, көз көрүүлөрү бандай начарлап баратат. Эми бул терс жактары болуп атат да. Үйдө деле ата-энелер ушу телефонду балдарга чектеп беришсе, чектеп колдонушса аябай жакшы болмок. Үйгө барганда деле көбүнчө ата-энелер жумуштан келгиче балдар бир гана телефон менен гана алаксып калып атышат да.